Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, залкарлар көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга айтылуу обончу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Камчыбек Турсункулов агабыз келип отурат. Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Биздин студиябызга куш келипсиз. Мынакей ушул сиздин көрөрмандарыңыз деги эле бизди көрүп отургандардын баары о Камчыкка келген экен деген деп жакыныраак көрүп олтурсак деген тилекте болуш керек. Негизинен эле бул Камчыбек Турсункулов деп мына сиз ушул куракка келгенче обончулук жаатына элге таанылганча деги эле ушул атты Камчыбек деген атты сиз кайсыл ыр менен алгач кайсыл ырды обонду жараттыңыз? Обондун түйшүгү деле өзү чоң да. Дагы бир жолу assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, жалпы РТР жамааты эмне дейбиз, алыскы жолдон атайын артып келип, ушу жерге келип атайын чакырганыңыздарга Алла разы болсун. Силерге дагы ийгилик көп болсун. Анан суроонун башы ошол башталышы өзү баягы балык дагы жакшы жерде чоңойсо келечеги жакшы болот дегендей. Адам менен балыктын немеси бир да. Анан эмне дейбиз? Мен эми ушул о карындаш деп эле ойлойм да, сөбө дегенде ошо 76-жылы армиядан жан келгенде о карындаш деген ыр менен, обон менен, сөзү менен ошоктон керек болсо аскерден алып келген ырларыман бири болуп калды. Сөбө дегенде ошол убакта жанагы ата энеңен алыс болуп, Кыргызстандан алыс болуп, алыс жерде баягындай кызмат кылып жүргөн кезде ушундай жүрөгүңө ушундай бир жакшы бир кайрактар келет экен. Андан мурда дагы ондорду чыгарганмын. Бирок ошолордун эмесинен, мындай таасиринен ушул карындаш деген ыр чыгып калды. Азырга чейин эми баягы орусча айтмакчы кличка демекчи. Кличка карындаш болуп калганчын айтканда. Ошо армияда жүргөндө эле баягы немеде жүргөндөгүлөр ырдап калышат немеден баягы стройдор. Ансандай ошол мен карындаш деп ойлойм да. Ал эми сиздин ушул обонго талпынууңуз кимден таасир алып алгач обон чыгарып көрөйүн мен дагы деген ой кандай болду? Качан башталды? Мен обон чыгарып көрөйүн деген эч оюм болбоду эле. Чын айтканда анан кийин ошол мен агам, менден чоң агам аккордеон ойнойт эле ошол убакта. Мен ошондо 3-класста, 4-класста окуган болчум. Ошол кездерде ошол аккордеон алып берип калды атабыз. Ошондо ал ойногондон көрүп, кандай ойнойт, эмне ойнойт, кандайдыр бир сулук пайда болду дагы. Анан ошол убактарда баягы Кызыл өрүк, көрүнө калса каранаң, Гүлнара деген ырлар чыккан. Ошолорду өзүмчө эле үйрөнүп, эч ким мага үйрөткөн да эмес, көрсөткөн да эмес. Өзүмөн өзүм үйрөнүп отуруп эле. Кийин ушу жакшы ойноп кеттим. 5-класска барганда аккомпаниатор катары мектепте гармон ойноп берип атып. Жакшы, анда Камчыбек ага ушул биздин телекөрүүчүлөргө мына Камчыбек Турсункулов келди деп сиздин бир кездеги көрөрмандарыңыз азыр эми сиздей болуп аксакал болуп, ошол эс алууга чыгып, ушул телевизордун түбүндө тиктей олтурган болуш керек. Анан эмне дейбиз, ушул алгачкыларыңыздын бирөөсүнөн аткарып бербейсизби? Эске салалы дагы анан өтөбүз да жаңырларга. Ошол эмеден кийин карындаштан кийин көп замечание болду мага. Бул мындай ырлар эми Советтер Союзунун маалында жакшы жанагындай неме болчу эле, жакшы болчу эле мындай. Мындай ашыкча кеткендей болуп сезилип.
O карындаш дегендерчи. Азыр эми замечание көп болду. Газеттерге чыгарды, аяк кадам алды. Ушундайлар болобу, антигиндей кылабы дегендейчи. Туура эмес деп. Ошондон кийин ошо Эсенгул Ибраев, Турар Кожомбердиев, Исабек Исаев деген жакшы акындардын китептерин алып анан ошолордон серьезный бизге Рыспайкадагы Абдыкадыр Рыспайкадагы бир-эки жолу замечание кылды. Жакшыраак болгон чыгарсаң, сенден бирдеге чыгат дегендей кылып мындай эме болупчу. Анын колунда 2 жыл теорияда иштеп калдым да. Ошондо унута албайм. Жүрөк сезет, жылдыздар, окутман жер, кийинчерээк музыка сахнасы ошо ондор чыгып кетти. Анан кийин оңчулардын катарына ошентип зорго киргенбиз. Жакшы. Карындаштын сөзү да өзүңүздү? Ооба, сөзү да өзүмкү, он да өзүмкү болуп калган да. Ал убакта өзү негизи чоң акындардын сөзүнө оон жазбасаңыз мындай эме албайт эле. Жакшы калып албайт эле. Анда жакшы азыр кайсы? Унута албаймбы же кайсы өзүңүз билген? Мен азыр жүрөк сезет деген ыр бар. Сөзү Эсенгул Ибраев ошондон эле баштап коюнуп атам да. Kayda menin kaydasın görüşkönüm, düştü bölümümden görüşkönüm. Öldü süzüp külbön bir aklı babam, öl istedim özümdü öl istedim. Kaydasın seni göksögön gögüşkönüm, kayda menin kaydasın karlıgaçım. Ümit otu sezimge candırasın, cımındağanı göktөгü yıldız babam. Kaçan gelip engsömdü kandırasın. Kaydasın sen göksögön karlıgaçım. Yürük sezet az kaldı tabarıma, yakındaşır yolu havalına. Bizdi bir güç yetelep baracatat, mahavattın caşıl ceg aralığına. Yürük sezet az kaldı tabarıma, bizdi bir güç yetelep baracatat, mahavattın caşıl ceg aralığına. Yürük sezet az kaldı tabarım. Yürük sezet az kaldı tabarıma. Barakelde бар болуңуз. Мынакей ушундай жакшынакай чыгармаларды мына жаратып дагы бизге көптөгөн жаңы чыгармаларды ала келипсиз. Муну дагы азыр кезеги келгенде элге угузабыз. Ал эми артка кылчайбы, эми көп нерсеге ушул кечеги күн тарых дегендей
баягы артка кылчайып ошол нерселерди эскерет экенбиз да. Сиз ошол окуп жүргөн кезде деги эле сиз менен аралашып жүргөн не деген таланттар, студенттер окуду да. Ошолордон кимдер чыкты, кимдер менен окудуңуз, сиздей болуп элге чыккандар болдубу же көбү жок болуп кеттиби? Бул нерсе дагы өнөр, талант дагы бул баксаң чыгат экен, бакпасаң жок болушу менен жок болуп кетет экен да. Чынында мен эми ошол убактагы чыгармачылык адамдар менен көбү менен эле бирге концерттерде көбүрөөк болдук. Бирге окуган балдарыбыздан мен өзүм баягы кичинекейимде студент кезибизде гастролго көбүрөөк чыгып, анан отуру окуудан чыгарып коет эле, кайра кийинки жыл кайра кирип окуй берет элем. Ошентип эле 11 жыл дегенде бүткөн өзү негизи. Анан мен менен көпчүлүк окуду, кайра мени өздөрү окутушту. Ушундай болду тарыхта калган эмеде, өмүрдө. Анан кийин баягы Ибрагим Жунусов мен экөөбүз эме кылдык, окудук, анын кийинки курсташтарым болуп. Кадыралы Артыков деген оңчубуз. Андан тышкары эме Хабибулла Азреткулов деген оңчубуз. Баардыгы менен окудум. Баарын окуп, жаштыгыбыз ошолор менен бирге чоңойдук. Андан кийин Жолдошбек Мамажанов, Бабыржан Тургунбаев, Токон Эшбаев акелерибиз менен баары концерттерде бирге жүрдүк. Түгөлбай аке менен канча концерттерде бирге өткөрдүк. Кыскасы тарыхта көргөн баары менен иштештим, бирге жүрдүм, бирге концерт берип жүрдүм дегендей немеде айтып атам да ойда. Анан Жума Ахматов да ошол биздин музыка сахнасы деген эмебизди оркестровкага салып, симфонический. Анан өзүм ырдап деле ырдай албай койгом. Оркестрде ырдаш кыйын экен, аккордеонго караганда. Аккордеон ырдап жүрүп эле мына оркестр ырдайсың десе, адам орыстар айтмакчы мандраж болуп калышы мүмкүн экен, ошон үчүн ырдабай калдым. Так көбү менен бирге жүрдүк. Кадимкидей эле гастролдорду бирге жүрүп, мына Кыргыз драма театрынын артисттери менен, Ош драма театрынын артисттери менен, филармониянын артисттери менен, чын айтканда тарыхта көп адамдар менен мамиле кылыштык иншалла. Жакшы, негизи ошол кездеги обончулар баягы асмандагы жылдыздай жаркырап биринин артынан бири ушундай жакшы кулакка жагымдуу обондорду алып чыктыңыздар элге. Сиздерде кандай ошол атаандаш болчу эле, баланчы мындай ыр чыгарып тур, эми мен чыгарайын деген бир атаандаш мындай жакшы жагына да. Кээ бирөө атаандаш десе көрө албастык менен да болуп кетет. Эми чын айтканда болсо болуп аткандыр. Эми баягы көрө албастык деле болуп аткандыр. Анан атаандаштык эми сөзсүз эле болот экен. Мисалы үчүн биз Бабыржан Тургунбаев Лейлектен болсо, биз Нокенден болсок, анан баягы элдер өздөрү эле атаандаш кылып коет эле да бизди. Паланча мондай деген оңон чыгарып турго, эмне үчүн сен чыгарбайсың? Чыгарбайсың. Же болсо ата эне жөнүндө, же болсо жер жөнүндө. Эми биз атаандаш деп ошону түшүнөт элек да. Чын айткандачы, сенде элиң бар, сенде жериң бар, эмне чыгарбайсың сенде? Сенде чыгар ошондой болду. Ошондон баягы Кутман жер, тууган жер деген ырлар анан кийин ошентип. Эми бир эле мисалды айтып атам да. Андан башка эми бар, конечно. Мындай көрө албастык, мындай эме деген чын айтканда болсо болгондур, эми мисалы менде болгон эмес да, чын айтканда эми өзүмө жооп берейин. Ал кездеги адамдарды өзү башкача эле. Ошондой эле болот да. Ошондой. Анда дагы ошол мурдагы чыгармаларыңыздан аткарып берсеңиз, тууган жер деп калдыңыз, тууган жерден баштайлы. Мейли анда. Эсенкул Ибраевдин сөзүнө жазылган бул дагы. О Кутман жер деген. Жакшы болот. Ошондон алайын. Сөзү Эсенкул Ибраевдики, бул ошо 85-86 жылы чыгарылган булар. Kutman cer senini biz bülümbüz,
betinde önüp turgan ürönbüş adam attığın üçün ardayım üstün beyiş astın bayılık tügön güz adam attığın üçün ardayım üstün beyiş astın bayılık tügön senden alıp hayır özüne sunamın gül östürüp bakşana su buramın bulak bolup ağıp çıkıp özünden daira bolup hayır özüne kuyamın bulak bolup ağıp çıkıp özünden daira bolup hayır özüne kuyamın O kutman yer kömülümdü kirdebe bergenim az alganın köp tilde be sebep desen toluktağan birin seni köpüz açır ağız bir dene sebep desen toluktağan birin seni köpüz açır ağız bir dene seni köpüz acır ağız bir dene. Geldi. Негизинен кандай ырларга басым жасайсыз? Менде бар го, бүт тематика болуш керек. Классташтарым, Кутман туган жер бу. Лирика көбүнчө, лирика көрөк басым жасайт окшойм. Баягы эмне болгондо дагы Ырысбай Абдыкадыр агабыздын колунан чыкканбызда. Ооба, сүйүүсүз айда жок деген. Жакшы, мынакей өзүңүз да сөз кылып калдыңыздар. Негизинен ошол лирика, махабат ырларын эми жөн эле чыгара албайсың, ошо жүрөктөн күйүп чыгыш керек. Ошону кандай сүйүп чыгарыш керекпи, күйүп чыгарыш керекпи? Анан сөздү көрүп отуруп эле чыгарганда болбой калат го, бирөөнү сүйүш керек да ал үчүн. Жок, эми ал баягы мындай да. Тагдырда болгон, болуп өткөн нерсенин жок дегенде бир 50% ошол ыр менен, ошол текст менен, ошол огон менен аралаш болуш керек да. Ансыз, мисалы үчүн, атайлап фантазировать этип, мындай ойлоп табыш кыйын да, чын айткандачы. Мисалы үчүн, бирөөнү жакшы көрүп калдың, ал башка бирөөгө турмушка чыгып кетти, балки эми ушундай тагдырда болуп турган, алиги тез болуп турчу көрүнүш, көнүмүш адаттар аркылуу анан ошол тексттерди тандап алам. Мен мисалы өзүм үчүн жооп берсем, анан ошол тексттер боюнча анан кийин оонду элестетип
чыгарса болот да. Анан кийин оон чыгарып алыптыр, тексtsiz издеп, кайерден таап боласыз. Андан көрө биринчи текстти тандап алыш өтө оңой да оон чыгарышка. Masalan, algaçkı mындай siz эми мындай карап ушундай оон чыгарыш керек эле деп, же бирөөнү мындай сырттан эле жактырып, ичине жүрөктөр чымырай баштайт да, тымырчылай баштайт. Ошондо капатаңды ушундайга кандай сөз керек деп туранын издей баштайсыз текст. Анан ошол убакта жаштыгыбыз да ошондой, мисалы үчүн да. Азыр эми оон чыгарыш башкача да, башка. Мисалы үчүн мен бирөөнүн образына кирип чыгарышым керек да. Мисалы үчүн акын чыгарып койгон болсо, ошонун даже ошонун образынан баягы жаштыгы менен азыркы менен салыштырып туруп, анан ошондон оон чыгарышым керек. Азыр эми көбү тексттерин берет, заказ беришет. Мунуга оон чыгарып бериң, мындай деп. Анан ошого ылайыкташтырып, ырдап туруп өзүнө жөнөтөм, жагабы, жакпайбы, эме депчи. Эми азыр действительно эме болуп калды кандай. Иштей турган мал болуп калды. Ал убакта ойлонбой туруп эле, текстти көрүп туруп, өзүң ошонун ордуна коюп туруп эле чыгарып кете берсең болот эле. Жакшы, эми сиздердин убакта мына не деген ушул Кыргызстандын Копту Колот булуң бурчуна Айтор Кыдыр челеңиздер да. Ал мезгилдеги менен азыркыны салыштыруу кандай? Азыркычылар эми областтын борборуна барып коет, же райондун борборуна барат. Мындай толук аралабайт го дейм да, сиздердеги менен азыркыны сиздин көз карашыңызча салыштырганда. Мен көп жерде иштедим гастрол боюнча. Ошол Назик ансамбли Урматтуулук Шамшыбек Өтөбаевден баштап, ал жерде 3 жыл 4 жыл ошол Назик ансамблинде администратор болуп иштеп, жана ошо сахнага биринчи чоң сахнага чыккан ошо Назик ансамбли болгон. О карындаш, ярым сен ичкиңден да ошол тамашалуу урлар менен чыгып жүрчү элем. Жаңы чыгарып. Анан кийин ошо филармонияда иштедик, Ошто. Драм театрда иштедик, Жалал Абадта иштедик. Ошондон гастролдорду амалат элек. Айрыкча мага таасир калтырган Ош драм театрында Ысык көл Нарын областына 2 айлап 3 айлап чыгып кеткен гастролдук күндөрүбүз эстен кетпейт. Себеби дегенде Нарынды баарыбыз талашат элек ошол убакта бригадалар. Жайкы мезгилде. Ошо июлдан немеден, жок июль эмес, майдан башта июль, август 3 ай жүрөт элек, сентябрга чейин. 3 ай жүрөт элек. Анан барган жерибиз эмне? Эт, толту тамак, кымыз, топоздун эти бу, жебеген этибиз калбаган. Анан кийин ким кызыкпайт? Кызыгабыз. Командировочный берет, бар жоктун баарын берет. Анан эл дагы жакшы. Ушунчалык оюнду сүрүп киришип, ат менен кирип көргөндөр ам болгон сахнанын ичинечи. Ушундай эл бар экен. Ат менен кирип, элди төлөп. Анда гана көрсө, эс алат. До конца көрүп, анан кайра ат менен чыгып кетип калды. Кыргыздын өзү билесиң го. Кыргыз өзү ушундай эл экен да. Эгер ошо концерт көрсө, же дагы бирдеме кылса, ушул ат үстүндө туруп көрсө, эс алат экен да, ансыз. Ертеңдер көрүп калганда жанагы Манас атабызда айткан Саяк батабыз эл чогулда жаңы болобу, кар болобу ушинтип, эми ал мына кинолордон да көрсөтүп атышат го. Ошентип үйрөнүп калганбыз. Жакшы ага, эми учурга келели, азыркы мезгилде мына жаңы чыгармаларды жаратып келипсиз. Дегеле канча чыгарманы иштеп келдиңиз, кайсы кимдердин сөзүнө өзү жаздыңыз деген. Азыркы эмелер бая китептен издебейбиз да. Азыр Facebook деген бар, YouTube деген бар, ошолордон да алып туруп анан жакшы акындардын сөздөрүн өзүбүз тандап алып атабыз. Тандап алып эле анан байланышып Facebook менен да. Анан кийин ошолорго оон чыгарып атам. Кандай кыласың, эмне кыласың, чыгара берейинби? Анча жерлерин редактор чечишке туура келип атат. Жана баарын тактап алып турган кийин оон чыгарабыз. Бул жерде азыр өзүң болчу деген бул неме Ахматбеков деген неме автору. Өзү Америкада жашайт экен. Ошокто резиденцияда жашайбы, ушу неме жарандай немеде. Ошол киши 2 ырын жөнөткөн. Анарбек Ахматбеков деген. Анан ошол кишинин өзүң болчу деген оонуна
bir жылда кылып калды да оны чыгарып даяр кылып койдум эле. Азыр чөтө жакшы байланышпай атат кийинки малдарда. Мен буну айтты элексиз, угуз элексизби? Жок, угузгам, жөнөткөн бардыгын. Эме кылып. Анан бул киши ошол аранжировка кылып, эме кылып, анан кийин алардын негизги максаты немеге алтын фондко өткөрүп коюш да. Ошол боюнча сүйлөшкөнбүз. Анан ошол эгер балким биздин элтерди 54 мамлекет көрөт дейт, Америкадан көрүп калышы мүмкүн деп, ошо өзүң болчу деген ырын дагы бир кайтада бир коюн деген. Буйруса, туура айтасыз, көрөт, YouTube'га да чыгарабыз. Көрүп калса кайрылышат, байланышат. Жөнөт коебуз. Sözü Anarbek Ahmatbek'e özün bolç. Yüreğimde örtüp öçü çalıngan, candır başı güyüp aramansızda, aptabından kışta gitti caz bulup, özün bolçu bir baylığın baktımdan, aptabından kışta gitti caz bulup, özgöçüm sen özün bakacaktın da. Gözlerimde tikte beçi süydürüp, gönlüme aşık oldum güygüsüm, kayrat aratıp melçıltıday özünü, baratasın bir otola süygüsüm, kayrat aratıp melçıltıday özünü, gönlüme aşık oldum güygüsüm. Gönlümdü şastırbasan azgırıp, senek bolğan gönlümdü şat kılıp, sen degende jogotomun özümdü, sekelegim albasam dep tarttırıp, sen degende jogotomun özümdü, sekelegim aşık otun candırıp, sen degende jogotomun özümdü, sekelegim aşık otun candırıp, sekelegim aşık otun candırıp. Elde var boluz. Hem hazır şunday aksakal kişiler 70'e çıkan kişi hoş gerek. Şunday aşıktıgıların, delikanlıların жазып atkan bolsanan biz ırzağa koysak bolbay деген сәл жашыраакпыз. Жакшы, баягы жүрөк карабайт дейт да. Ошон үчүн чыгарыбыз керек. Бул нерсе баары элибизге, ошол жаштарга керек дегендей. Деги эле ушул чыгармачылыктын түйшүгү жаш кезге караганда азыркы ушундай сиздей куракта кандай болуп калат экен? Tüyşük bizde şunu ayтканда men özüm ayta turgan bolsam azыр чыгармачылык боюнча tüyşük менде şu tapkan ырlarыбызды, жараткан ырlarыбызды жарыя кылып, элге таркатып, жүрөгүнө жеткирип орнотушубуз милдетибиз. Андан тышкары азыр шын айтканда ырчылар дагы көп, оончулар дагы көп. Ал биз убакта міне паланча деген оончу чыгыптыр деп Кыргызстан боюнча дүң болот эле.
Азыр эми кайсы бирин айтышын билбейм. Азыр оптом дүңгүлөдө. Анан ал деле туура. Бирок ошол маанини жакшыраак кылып чыгарса, Сыбай каналлары мына азыркы чейин бир кылымдан бери жашап атат. Ушундай биз таасир кубанабыз, колдойбуз, колубуздан келсе. Анан мен ошо бир жерим айткам. Мен обон чыгарамын, ФБга, Facebookка жүктөймүн. Каалагандар ырдай берсин. Мен андан бир тиын да сурабаймын, бир тиын да эме кылбаймын. Паланча акча берсең, анан ырдайсың деп айтпаймын мен. Ырдай берсин. Обону камчылык турсун кылып деп. Обону камчылык турсун кылып деп эле чоң кылып жазып койсо болот. Ырдашсын дегиз. Ошондо элдин жүрөгүндө калат анан. Жакшы анда дагы мынакей жаңы обондуруңуздан ушул убакытты пайдаланып ырдатып калалы сизде. Жашайлы бирге дейт, Жашайлы бирге деген жаңы чыгармаңыз. Эми бул Жашайлы бирге мен жакын курсташым бирге окуганбыз, бирге чоңойдук. Азырга чейин биргелик мына раматылык жакында өтүп кетти. Жай жанаттан болсун. Эми үйүндө окуп отурган болсо сабырдык каалайбыз. Анан ошол өзү китептери чыккан чоң акын маданият тармагында өмүр бою иштеп келген жакшы досубуз эле. Ошонун сөзүнө жазылган Жашайлы бирге кылымды деген атайын заказ менен чыгартырдык эле. Аяштарыңа бир ыр жазып бер деп. Эми ошону азыр аранжировка кылып чыгарабыз деп атабыз. Аранжировкасынын милдетин Черикчиева кандашыбызга бергенбиз. Ошол ырдап чыгам дегенден. Анан ошону бир реклама кылып кичине ырдап коелу. Жакшы болот, жакшы болот мынакей. Эми бизде кечирип коесуң, баягы азыр намазга киргенден бери Кур'ан-ы Каримди жатташ оңоюраак болуп атат. Муну чыгарып алган оңондорубуздун сөздөрүн жатташыбыз кыйыныраак болуп атат. Ошон үчүн кечирип чыганым, алдыбызга тетиреп коюп алып, ачкыны келтирип тагып алып, жарашабы жарашпайбы. Эми туура айтасыз. Туура эми жаңы оңондор чыгып атса, жаңы сыязы кургай элек дегендей. Жаш кезде ырларды жаттаган оңоюраак болот экен, анан бара-бара эми жаттайт элек да. Ооба. Жакшы ырдаганда эле түшүп калат эле бар мээбизге. Келиңиз анда ушуну. Мээ кемиген сайын кесиңдер. Анда эмесе сөзү Нуркамил Турганбаевдики обону камчыбек турсун кылып деп коелук. Жашайлы бирге кылымды. Аккайыңсың дуа караган, аппак нур сенде таралган. Жанашып бирге жүрөлү, ай күндөй болуп жаралган. Жанашып бирге жүрөлү, ай күндөй болуп жаралган. Кастарлап айтам сырымды, апкарым ырдайм ырымды. Арзумдун отун жандырган, жашасак бирге кылымды. Арзумдун отун жандырган, жарым, жашасак бирге кылымды. Турасың айда бүлүнбөй, тагдырым сенден үзүлбөй. Сүйкүмдү күлсөң жылмайып, көз жосун алып күлүңдөй. Сүйкүмдү күлсөң жылмайып, көз жосун алып күлүңдөй. Кастарлап айтам сырымды, апкарым ырдайм ырымды. Арзумдун отун жандырып, жашасак бирге кылымды. Арзумдун отун жандырып,
жарым, жашасақ бірге қылымды. Таңырым менің тирегім, ойлаған мақсат тирегім. Жүрелі жашап түбөлүк, арзып бір тапқан сирегім. Жүрелі жашап бір жүрүк, арзып бір тапқан сирегім. Қастарламай тамсырымды, апқарыр даймырымды. Арзумдың жонын жандырып, жашайлы бірге қылымды. Арзумдың отын жандырып, жарым, жашайлы бірге қылымды. Arzumdun otun jandırıp jarım, jaşaylı birge kılımdı, jaşaylı birge kılımdı. Бар болуңуз, мына ушул жакшы тилек менен биз да көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Сизге эркин микрофон. Анда эмне дейбиз? Bizde şunçalık darızalarga жеткен жарларыбызга деп атайы тартуулаган ырыбызды бердик. Şu менен бизге дайыма колдоо берип турган биздин агаларыбызга, эжелерибизге, дайыма бизди көрөбүз деп турган şu көрүүчүлөрүбүзгө Аллах Таалам ден соолук берсин, өмүр берсин, рызык берсин, береке берсин. Ооматтуу дөөлөтү болсун, ыймандарыбызга сак саламатчылык берсин. Дайыма ушинтип бири-бириз менен чаркак болуп, жақсынаққа учурашып жүрүшкө жалпы силердин жамаатыңарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Дайыма тынччылык болсун. Камчыбек ага сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, ушул чыгармачылыкты дайыма жигердүү эмгектенип, жаңы чыгарган чыгармаларды бизге алып келе бериңиз. Биз элге чыгара беребиз дегендей, баягы оюнчулуктун түйшүгүн дайыма көтөрө бериңиз. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.